Arvas üçün ak joldan adamga kanat at bolgon. Oq ötbes batır jigit keng ok jetbes gülük çak bolgon. Batırga gülük jaraşsa başına talay bak kongon. Ak okşogon batırdın aylı jodon sak bolgon. Ay canım. Balon attı. Bastırıp içine taşıyacağız ya. Mına Nurbek daha gele jatat. At bastırıp ketip kaldın dediler. Görse akjal менен жүрөtкен. Бул акжалды сатылды деп калды, азыр келсе толук өзүнөн сурап көрөлүчү. Бүгүн сиздерге башка аттардан да маалымат берип көрсөтөбүз. Nurbектин жаңы аттары келип калган экен. Ya çağ koyalım ya da Çağ bastırıp оңдоп бул дагы өтө өзүнө келип калып турбу? Canlar maşallah gösteriyorsun. Oğra mesela bu. Келдик, ассаламу алейкум. Ага. Evet. Oho. Böyle de Эч нерсе болбойт. Бир аз күтүп калдык. Бул атты Нурбек сатылды деп калдың эле го. Бул ортодо кичине. Адегенде адамдар аралашып туруп калды экен. Буну 19 күн Кулак каласы Ажыке жайлоосун улакка апарам. Ошол жерде көрөлү деп жакшы акаларым сурап атат. Жакшы кызыккандар болсо 19 Ажыке жайлоосунда жакшы улак болот. Майыл башыктар берет. Ошол жерге келип көрө берсин ака. Emrek aylantirib bostırıp kalıp TikTok'a koyup koyaydı. Буларга гарантия ака Кудай. Эгер ага чейиндагы келетін алам дегендер болсо сатыла береби же? Ооба, ака сатыла берет. Ошол алар менен өзү келип алабы? Ат директасы арбалада сүйлөп коюптур, ошол жерде на принцип салайын деп атам ака. Кудай кааласа. Ошол жакта чабап да. Азыр ат кыйла оңолуптур а? Жок, атты кайра жишип койдум ака. Азыр суудан келет анда. Каналга беттен сууга бастыруудан да сууга. Азыр чабып көрсөк кандай болот? Болбойт. Бир кое берип көрсөк жакшы болот эле атты. Ошол жерде мега коём. Ошол. Ушул жака бир чабып коелу. Ай жаным. Ат өтө оңолуптур, өткөнкүгө караганда иштери да тартылып калыптыр. Жакшы. Жаныбарды улакка дайындап жатат экен. Өтө сон болуп калыптыр. Сон болуп калыптыр. Мен бастырып ака, алдыма каласам да. Жакшы. Жаңы аттар келип калды дедиң, эми ошол аттардан көрөлү анда. Өспүрүм бар, зор. Өспүрүмдөр келди. Жирак чыгарды билесизби? Жирак деп чыгарганбыз. Ошону чыгарганда ушундан таап бер деп бир 50 адам турат экен. Ана ошонун аркасынан түшүп жүрүп таган бар эле. Ошо таап бирөөнү салды. Худду ошонун немесине конзаводдон ошо жирактын уругунан келди экен. Документи менен. 3 жаш пишти. Үйрөтүлө азыр. Анда урматтуу көрүүчүлөр, бул атты биз мурунку чыгарышта көрсөткөнбүз. Сиздерге ссылкасын описанияга коюп кетебиз. Ошол жактан көрөсүздөр. Дебесин ака $10.000 жолуна түшүп берет. Долларга 10.000 экен. Ошол жерде салып көрөсүң жема. Анда биздин көрүүчүлөрдү күттүрбөй ошол өспүрүмдөрдү көрөлү, Болду. Чыгаралы. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Месеркежи каналынын катталуучулары. 16 июнь 2022 жыл Жалал Абад обласы Базаркоргон Жоон айылына келип калдык. Бул жерде Нурбектин дагы бир көрсөтө турган аты өспүрүмү чыгып келе жатат. Завод Житона 259 деген кайман аты менен экен бул. Сиздерге бир чыгарыштарда көрсөткөнбүз. Сатылып кеткен бир Жирак деген кайман аты менен чыккан ушул бир
конзаводтан келген аттардын бири экен. Ошол Жирактын иниси деп айтып калды. Эми сиздерге ушул аттан маалымат берип көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазып, биздин каналды колдоп кетсеңиздер болот. Сиздерге мына ушундай жакшы аттардан маалымат берип көрсөтөбүз. Бул Завет жетона деп 259 кайманаты менен чыгып жатат. Буну сиздерге толук параметрлерин, бүт барын көрсөтүп айтып кетели. Азыркы убакта бул туулган жылын айтып кете турган болсок, 2019 жылы туулган экен. Көрүп турасыздар. Бүт атасы, энеси кандай болгон жазылган. Эми сиздерге бул жерден азыр параметрлерин көрсөтүп айтып кетели. Муну 259 деген табросу басылган, 5 бир аз көрүнбөй калыптыр. Арканкы туяктары ак белгиленип турат. Көрсөңүздөр болот. Толук. Кашкасы жок окшойт бунун, Жок. Эми бул келгенине сурайынчы, качан келди? Ошол мурунку конзаводтон Не дейсиз? Мурунку конзаводтон келдиби? Жирак келген конзаводтон. Ошоктон келди. Азыркы убакта ошондо толук 3 жашар болуп калабы бул? Бир жума болду ака келгенине. Келгенине 1 жума болду. Кандай экен жегендери, ичкендери? Өзү көрүнүп турат го. Сонунан. Бары сыртында көрүнүп турат, Ака, мына 259 нердегиси 5 көрүнбөй калыптыр. 5 бир аз өчүп кеткен экен да, жакшы көрүнбөй калыптыр. Ака тишинен эле билет. Элде. Тишинен көрсөтүп коелу. Жаныбар жоош эле окшойт, Жоош жакшы экен. Бир-эки бастыралчы эми, баскандарынан көрөлчү. Жүгөн эми салынып тур ака. Эми салынып атат, жүгөн. Бирок мингизет, Жок, мингизбейт. Мингизбейби азыр бул? Ака, вообще мингизбеген, такаланбаган ака. Мына такалан элек, мингиз элек, азырынча үйрөтүлө экен. Эми бул атты алып үйрөтүшкө калыптыр да. Бою канча чыгып калат бул? Бою 1.68 шундай. 1.68 барат. Жакшы. Көрүп атасыздар, моюндары узун. Моюндары узун, боюлдагы мүчөлөрү өтө келишкен аттардын бири экен. Ат деген ушундай болот. Кимге жаккан болсо номерлерге чаласыздар, же болбосо айтылган дарекке келип өзүңүздөр жакындан келип көрөңүздөр. Жетон 259 деген кайманат менен. Эми бир кыскараак кармайлы, жакындан бир көрсөтөлүчү. Кабак баштарынан жаныбар жөн турбайт экен го. Кабак баштары да жайында экен. Бир аз бери буруп коелучу, көкүрөгүн көрсөтөлү. Ака, көкүрөгү талла деген өтө келген ака. Мүчөлөрү бар жайында экен. Мындай атты колдон чыгарбай алыш керек. Туяк баштары бары жакшы көрүнүп турат. Жатам. Красавчик койдум. Өзүнчө красавчик да, Өзү красавчик да. Чынында көрүнүшү красавчик ат экен. Эми бунун баасына келеличи. Агы бар экен ака. Кашкасы бар экен, Мына көрсөтөм. Өтө билинбейт, Бирок жеринде дөң бар ака. Эми баасына келеличи, бул атты канча дейсиз эми? Баасын. Баасын сала беришет ака. Сыр боюнча калабы бул жагы? Бир баасын айтып койсок жакшы болот эле. Анткени биздин көрүүчүлөр алыстан келип көрүшөт. Неме кылганда ошо өзүдүкүлөр ham капа болду эле ака. Сатылып кеткенден кийин. Ошого азыр өзүдөн ham элге коелу деп элге чыгардык ака. Демек өздөрү келип көрөт, Эл көрүп сынап, анан баасын бере берет. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эл келип көрүп баа берсин деп жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо келип көрүңүздөр. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кимдесиз мүлк автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар. Нурбек, дагы бир көк атыңды чыгарбайсыңбы? Ошону бир тиктокко тарта алайлы. Өзүң атың бар эле го. Ошону бир көрөлүчү.
Буну көрсөттүк. Сатылбайт бекер. Ал сатылбайт. Эми бир мен TikTokко өзүм үчүн тарта алайын. Жакшы. Но мен кызыгып көрүп жүргөн аттардын бири ушул. Муну ушул TikTokко бир көрсөтүп коеюн деп чыгарып жатабыз. Нурбек, бул атты сатыга койсо болбойбу? Жок, ака, буну жолу. Сиз кайда тартайлы эле TikTokко чыгарып алайын дегениңизден эле. Өзүм менчи атым үйдө. Өзүң улактарга чыгып атасың бул атты? Жашы, бою канча болуп калды бул? Бою 1.80. 1.80 бою. Таза евро урюнда. Болсо метриңизден тартам коёбуз. Жашычы? Жаш 3 жаш. 3 жаш, 6 жашар. 3 жаш экен. Кыштынан бери чабылат экен. Буну азыр чабып көрө албайт экенбиз, мына жылоолорун бир көрбөйлүбү? Булаттын өзү баскан эле өзүнчө бир керемет да. Булакка ушул боюнча, кечкен боюнча эле кирет да. Мындай жакшы аттарды ушул TikTokко чыгарып, сиздерге бөлүшүп коебуз. Мен өзүмө жаккан үчүн сиздерге дагы бөлүшүп көрсөтүп коебуз. Ушундай жакшы аттардын бири. Нурбектин өзүнүн аты бул. Минип чаба жүргөн аттардын бири. Жакшы болот. Июнда көрүшөбүз экен. Сезонда, Адууларын көрсөтөбүз. Сезонда көрүшөбүз бул ат менен. Буйрса, улактардан. Жакшы. Аралаштырылган деп өзү күрдү. Таза кыргыз жылкы, Bir aldığa bastırıp koyuyoruz, arkasından bir çat ayağına görüp koyuyoruz. Ol. Yaxşı, bunu alıp turup baylap koyuyor. Bir qatar görüp aldık. Yaxşı atlardan biri.